Бешташ 385 КТКга кетип аткандагы жол. Мери көпүрдөн өткөн жол. Жолдун ортосуна мындай чоң таштар келип калды. Issык атада каттуу жаандын кесепетинен сел жүрүп, унаа кыймылын токтото койгон. Ошто жаш кызга туура эмес мамиле жасаган агайга чара көрүлдү. Велосипедчи адам Бишкекте жөө жүргүнчү адамды ыргыта сүздү. Көз айнек тагып, курсагыңды сылап коюп жүрө бер. Ошту мэри колунда иштеген жетекчилерди тилдеди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Велосипедчи веложолдо жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Алы Токумбаев көчөсүндө велосипедчи жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Бул маалымат Народный репортер рубрикасына келип түшкөн. Бишкекте Алы Токумбаев көчөсүндө Лондон бизнес борборунун жанында велосипед тээп бара жаткан адам веложолдо жөө жүргүнчүнү сүзүп кетти. Жабырлануучу жигит бел омуртка бөлүгүнөн жаракат алып, денесинен көгөргөн жана сызаттар бар экени айтылды. Велосипед айдоочусу мурдун сындырып алышы мүмкүн. Күйөөлөрдүн айтымында кан абдан көп болгон. Булак репортер KG. Ошто жаш кызга карата туура эмес мамиле жасаган агайга чара көрүлдү. Ош шаарында жаш кызга карата орой мамиле жасаган эркек киши кармалып, айып пул салынды. Бул тууралуу бүгүн 11-июлда Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Социалдык желеде жаш кызга ыдык көрсөттү делген видео тарап талкуу жаратууда. Маалым болгондой, милицияга жабырлануучу тараптан арыз түшүп, текшерүү иштери башталды. Милиция Оштогу жогорку окуу жайлардын биринде мугалим болуп иштеген 1972-жылы туулган жаранды аныктап, ага майда бейбаштык боюнча протокол түзүлдү. Ага карата 5500 сом өлчөмүндө жаза салынды. Сулайман тоо милиция бөлүмүнө анын жүрүм-турумун катуу көзөмөлгө алып туруу тапшырмасы коюлду. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Көз айнек тагынып, курсагыңды сылап коюп жүрө бер. Ош мэри рейдте. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Ош көчөсүндө жайгашкан номер 24 Фрунзе мектебинин соода түйүндөрдөн бошотулган аймагын бөлүп берүү жана айланасын тосмо менен тосуп, мектептин сырткы көрүнүшүн жакшыртуу боюнча тапшырмаларды берди. Андан ары Баба Раимов көчөсүн кеңейтүү, эски Ош базарын бошотуу иштеринин алкагында жасалып жаткан жумуштарды көрүп, ыкчам жумуш алып барып, иретке келтирүүнү тапшырды. Ошондой эле Ак Бурай дарыясынын корук аймагына үйдөн баштап ажаткана, койканага чейин салып алган курулуштарды алып салуу боюнча иш алып баруу керектиги белгиленди. Былтыркы 70. Бирөөнү базарга алайынчы. Баса калсаң машина Бирөөнү баса калайынчы. Таласта айыл четине түшкөн командарды унаа менен кубалашты. Социалдык тармактарда Талас облусунда тартылган делген видео тарады. Анда айыл четине түшүп калган командарды, жапайы чочколорду жергиликтүү тургундар унаа менен кубалап жүргөнү көрүнөт. Кадрда айдоочулардын бири бирөөнү баса калайынчы деп кыйкырган үнү угулат. Командар талаа тарапка качып, айдоочулар аларды кууп бара жатканы тартылган. Үрөй учурган кадрлар. Индонезияда питон адамга кул салды. Индонезияда Бутун Каралини 63 жаштагы тургуну жоголуп, бир жумадан бери изделүүдө. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Ал иштегени кетип, дайынсыз жоголгон жаранды өткөн жумадан бери эч ким көргөн эмес. Жергиликтүү тургундар анын фермасынын жанынан семиз питонду көрүшкөн. Аны өлтүрүп, курсагын жарганда ичинен жоголгон киши табылган. Орусия экзаменден кулаган мигранттардын балдары. Орусияда балдары орус тилинен сынактан өтпөгөн мигранттардын үй бүлөсүн өлкөдөн чыгаруу сунушу талкууланууда. Кыргызстан балдарды онлайн окутуу жолун караштырууда. Булак Азаттык.
Ысык Ата районунда сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын маалыматына ылайык, болжол менен саат 15:00 чамасында Ысык Ата районунда нөшөлөп жааган жамгырдан улам арыктарды суунун деңгээли көтөрүлүп, анын кесепетинен ички суу айылында ички жолду сел каптап, унаа кыймылы чектелди, көпүрө жараксыз абалга келди. Учурда абал турукташты. Акыйкат издеген 73 жаштагы апа дарыгер адашып, ашказанымды кесип салыптыр. 73 жаштагы Маманова Гүлайым апа Сокол медиа редакциясына кайрылып, дарыгер операция учурунда жаңылышты кетиргенин айтып, акыйкат издеп жатканын билдирди. Анын айтымында 5 май күнү паховая грыжа диагнозу менен операцияга кирип, 7 күндөн кийин кайра ооруканага кайрылганда дарыгер ашказанына операция жасалганын айткан. Көрсө дарыгер адашып, ашказаныма операция кылыптыр. Башында күнөөсүн мойнуна алып, 250 000 сом берип, доом жок деп тил кат жаздырып алды. Бирок кайра ооруп баштаганда дарыгер буга жооп берүүдөн баш тартып, тескерисинче бизди сотко берип койду, дейт Гүлайым апа. Ал эми операцияны жүргүзгөн дарыгер Калыс Ниязов бул дооматтарды четке кагууда. Анын айтымында бейтапка 2 диагноз коюлуп, тиешелүү макулдашуу менен операция жасалган. Операция видеого тартылып, кийин министрликтен текшерүүсү да аны туура болгонун тастыктаган. Бейтаптын кызы бизден 250 000 сом талап кылып, акча опузалаган. Жазышуулардын баары сакталган, деди дарыгер. Учурда тараптар соттошууда. Алды эле дарыгер. Сокол медиа. Мойнуна алып. И потом кызы 12 числа вот келет и начинает, вымогать деньги, да? Ара жолдо калдык. Эч ким уже укпай калды. Минздравга жазганыңызды биз өзүбүз адвокат менен барып туруп, оңдоп, турлап туруп жаздыртып коебуз. Азыр бардыгын документ чечет деп ошентти. Мен эч нерсени карабайм, операция да кылып бербейм. Билгениңерди кылып, тукумуңардан эч нерсе келбейт деп койду. Эми мына кызымдын үйүндөмүн. Кызым ушу бир кичинекей комната, квартирада жашайт. Ошол жерде мен азыр. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз силерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт. Бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок, жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Кой Таш 385 КТПга кетип аткандагы жол. Мери көпүрөнүн өткөн жердеги өткөн жол. Жолдун ортосуна мындай чоң таштар келип калды. Суу болбосо сайдан кетип болчу мынакей. Сайдан кетип болчу. Бияктан дөңгөчүп кетти мынакей. Маса резинкот киye албайт белеси. Ачы. Бияктара сайра. Мектептин жаны. Окей.
Кабай Жермеков атында мектеп эшиги ачылбай турган болду, мындай болуп калды. Мына биякта магазиндер. Assalamu alaikum. Su kürk etmedi içine, su ne oldu? İyi tansın. Oy, Apası ne var? Bir жақта нормально жауып жатыр. Андай емес, сел жүрген жоқ. Маса. И трансформация еш бәле жоқ қой. Нөл төрт шердің бәрі мына тамды бұзып кіріп кеттім я. О, 04 мega қирап үзіліп қалып еш пәләз жоқ. Так. Мына 04 опора таныспай. Яғы трансформаторды. Бір малла. Ой, о. Ай. 385 КТП. Апара жығылған, берде апара жоқ, бір апара сәл ағызып кетті. Зымдар үзілген десятка. Окей. Ja. Жоқ, емне үшін жасап айтасыз дейм. Емне үшін? Қойлар Ақбурадан сусымен дем алып атты да жек, а? Мен кабинетте отырып айтам. Сен емне бар кабинетте? Қара, детский площадка қылып береді, балдар ойнашады. Бадақхана, зонадағы мына қойхана, малқаларды алып қойымыз. Алды. Жоқ, еден общий көшіріс керек та. Общий бар көшет. Ешкім қалбай. Мына буштан баштап, полностью мына бетіге точка беріш керек, іштеш керек. Бір оптом шаққа кешпейлік пе? Мына жерде мына кімдің жұмысы? Мына жұмыс біз даярдап қойдық. Ошоны Гарано қимылдаса боло эле. Гарано, саатыңыз кім эле? Я. Тыштық. Мына сізден жұмыс беле мына мен бет снос кылып қойдым. Келіп, емелердің ағай менен кеңешіп, архитектор менен кеңешіп, қандай салмас бағай? Өсоқтарың жақшы, іштеріңіз жақшы. Так. Ол жерде мына бек даяр болып қалды. Архитектор менен келіп кеңешіп, бетондордың құйып, заборын жасаш керек еледі. Кім жасайды мұны? Я. Емне үшін жасап айтасыз? Жоқ, емне үшін жасап айтасыз дейм. Емне үшін? Қачан бітір? Салтанат абдайына. Давайте, тез-тез мауына мұсулардағы бір сыра алып бергіле, Замирек Пайшевич. Мына қашаларды алып, бетонын құйып, тәй-тәйқа чейін, мынау емеге чейін. Қайсы көшілі мұ? Баба Раимовқа чейін, азыр жолдың сеченесін шығарып бергіле дағы, жолдан запасам қалсын. Қалған жерін өлчеп бергіле, и сразу тәй-тәй емеге чейін, Ақбураға чейін. Ақыл ба? Так, ошоны решеткасын срочно. Так, бүгін қанчасы? Бүгін 11-і, неделю вам хватит? Хватит. Ажеке, тамақ жақсы, жақшы.
Sen uşul senin jumuşuңда кара. Sen костюміңді кийип эле очкини тагынып, турсак сылап коюп жүрө бер. Мен сени жакшы жигит дедим элем, жалкоо экенсиң да сенчи. Кабинеттен чыкпайсың. Кабинетим эмне бар билбейм да. Я, кабинетим эмне берсак айтсаң, мен кабинетте отурбай атам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, Кызыл Кыштакка чык, Ишкебанга чык, Төлөйкөнгө бар, өзгөрүшкө бар. Эмне деген жумуштар турат? Бардыңбы ошол жака? Бара элексиң. Кызыл Кыштакка качан бардың? Ишкебанга качан бардың? Өзгөрүшкө качан бардың? Төлөйкөнгө качан бардың? Качан бардың? Кабинеттен чыкпайсың сен. Жалкоо экенсиң сенчи. Так. Значит, азыр бизде могу жерге чейин. Замирбек Башевич, костюмшум жокпу? Я, костюмшум дейм. Так, мына жерден, мына мектептин территориясы агай. Туурабы? Мына жагы биздики эмес. Мына жагы биздики. Туурабы? Мына жерден баштап докансы алыш керек эле да, Замирбек Башевич. Качан алып атасыз? Качан бүтүрөсүз? Бүтүргүлөдө тезирээк заборду ушул жерден башташыңыз керек. Эжеке, түшүнүңүзбү? Заборду мына жерден баштайсыз. Заборду мощнейший кылып, татнагай кылып, мощный, татнагай кылып арка кылышыбыз керек. Түшүнүңөрбү? Татнагай кылып мына жерден кирген чыккандар, ой, мыкты мектеп экен деш керек. Туурабы агай? Мына ушул жерден баштайсың. Архитектор границасын көрсөтүп бересиз. Түшүндүңүзбү? Так, идёмте дальше. Мону дагы эжеке таштан, мрамор таштан кылышыбыз керек. Түшүндүңүзбү? Жок, албагыла. Мындай татнага кылып, мрамор таштан мен базарда кылдым го, көрдүңүзбү? Ошондой кылып жасайсыңар. Түшүндүңөрбү? Мына баратасын которгула, моусун которгула. Жеке келдиби? Так, могу жерде асфальт басып берели, жеке. Мен асфальт басып берели. Жанагы эми налоговыйлардыкы эмне болду асфальтта? Налоговыйды воскресенье баштайбыз. Азыр Ага. Кандай жакшы? Өмүрүңүз берсин. Рахмат. Берекелүү жашоо. Рахмат. Рахмат. Буалды жеке. Так. Масуда Абсаматбековна. Так. Сиз аккойнак чөнсүзбү? Рабочий экен, а? Так, графигибиз кандай биздин? Азыр мына биздин мектептин территориясы могу, туурабы? Все, мектептин территориясы мондай түз. Бияка өтпөсүңөр. Агай, бияк сиздин территорияңыз. Кана агай? Беде аренда алчу элеңиз сиз? Сизге чейин. Так, түшүндүңөр, могу бияка чейин келет, мына забору. Бирок агайдын территориясын оларды алып бересиңер. Бул бир, экинчи. Так, Бабараимов көчөсү боюнча жолдун сечениясын чыгарып, Замирбек Башевич, жеке архитектор. Кайерге чейин келет агайдын территориясы, мектептики? 24 метр болуп кетти. Я. Остан 12 метр нара 12 метр. Хорошо. Я. Як биздики. Және ашса деле баары бизге калат. Сичилерден ашкан жерде. Өзгө калат да, сиздики чыкпайсыз. Жок, имеется в виду ашча жер барбы? Ашча жер болсо агайга берип, я. Барбы ашча жер? Канча ашча жер бар? Азыр мына алабана тик орпай чыгып. Ушул жерден кылып берсек болот. Жанында бир ушундай запас менен. 6 метр бияка чыгып өткөн да. Кадастр келип кылсаксыз берсин ошого жарыш сечение боюнча калып жаткан. Ооба, эмне просто айтайын дегеним, азыр мояк койсоңор стоянка болот. Туурабы? Стоянка. Буяк койсоңор агай балдарга иштетет. Туурабы? Канча место жок, кыйналып атат агай. Садикке место жок. Менде сонун кылып кененирээк кылдырып, детский площадка кылып беребиз, балдар ойношот. Так, деди эмеге чейин. Тынчтык ушул сенин жумушуң болчу да. Сен ушул сенин жумушуң эле, сен иштешиң керек болчуңар. Гарно деген хозяйственник болуш керек. Эртең менен кечке талада жүр. Абеттен кийин мага окшоп жумушка бар. Мен саат 6-дан кийин жумушка барып атам. 2 саатта бүтөт жумушум. Так, могу дагы биздики агай. Агай кана? Бул жерде биздики. Мектептики. Так, бурчка чейин. Жүрүңүз көрөлү. Так, могулар бузулуп атат, туурабы? Булар алынат. Так.
Azır jol mıdır sentire narak ketedi 12 metre. Bu yakta jer достаточно, to'g'rimi? 3 metrede запас. Ay. Ova. Ta gördünüz mü buna? Mınanday kelet Agay'ın territoriyası. Buna musur eme. Sonda kalmaz. Ya. Ötkön joksuz. Ötkön joksuz. Ötkön joksuz tarih. Arxitектör. Buna Agay'ın territoriyası mı? Ne жерге чейин buna? Buna Agay'ın territoriyası. Тура Agay? Ушул sizin territoriyаңыз. Эми taş arxitектор. Мына жерден баштап жолдун, Замирек Башевич, жеке жолдун сеченесин чыгарып, ашыкча жерди Агайга бергиле. Агай бир таптаза кылып тазалап туруп, фундамент кылып тегерет. Мондай мыкты решетке менен тосуп коебуз. Эч плафондорун коюп, освещениялерин коюп, татына карап мектеп сыяктуу кылып коелук. Түшүнүңүзбү Агай? Жакшыраак караңыз. Асфальтты мен басып берем. Так, бул бир, экинчи решеткасын даярдайсыңар, решеткасын мен жасатып берем. Эки. Мектептин фасадын жасата аласыңбы сен тыштап? Жасата аласыңбы? Жасатсаң сен жасатпасаң, авторыныкка барсаң, киребеш аркаларын. Ошондой кылып жасат муну. Түшүндүңбү? Все, давайте. Канча үй бар жакта? Канча үй бар? Я. Bu ne olgun sular? Bular alınat da polmuş ya. O da. Ay. Ana ko'rsatmaysiz arxitektor. Так, bulardagilar polный alış kerak bo'ladi ekan ham ular, ha? Qancha uy bor ekan bu yoqda? Taqtaysinglar. Ma'qul bu? Mana 50 metre çılış gerek mi? Ki 30 bu. Ya. O qaraysın ha. Assalomu alaykum. Qanday aka, yaxshimi? Buna qara, Akburanın boyu buna ke. Qo'ylar Akburandan suvsimen dem olyapti da aka. Qo'ylarga jirg'al ekanda, mana qo'ylar. Shunda buni o'zi saqtalgan ekan burada, ha? Ya. Gördün mü? O'zi saqtalgan ekan burada-chi. Видишь вот? На, короче. Buna водохранный zona. Sağının kulağında öz maların barını alıp karaçı. Bak kara polnu bardakta karaçı. Kate mışıkın ölü bir şey var. Mışıkın ölü bir şey var kara. Dinleden ne seçer? Bak kara polnu bardakta. Все хорошо. Значит, bu yerde biz tetekten başlayıp apot klasına, arxitektor. Bu işten başlayıp apot klasına, na mektep territoriyasını çenep belgiler. Все, и дальше кетебeriz. Acaka qanday, yaxshimi? Acaka. Mınavu водохранный zonada mına qo'yqana, malqanlarni alып qo'yamiz. Bo'ldi. Ma'qulmi? Baldar kelib çenep beradi. Alып boşaltib beradi, traktor жүрөт, arıq tazalaymiz. Ma'qulmi? Qarasam. Akburanın boyunda qo'ylarga jirg'al ekan. Buna kanalizatsiya qayerga tushadi? Ya.
Septik var mı? Septik var ha? O uygu şeyini alın abi. Hey. Bulacak için. Badaktan zoymayan kalava. Ya. Bize хорошо çizip veresinler. Полный çizip vergile. Саталым, пожалуйста, на контроль возьмите. На контроль возьмите. Так. Деме, Гарано, ағай, төртөңөр вместе батырақ бүтүрүп, тетяктан тазалап, фундаментин куюп, наркбаштан куюп келе бергиле, ага чейин архитектор менен эметип. Архитектор батырақ бүтүрүп бериңиз. Түшүндүңүзбү? Жанагындай көп эме чоз бостон батырақ бүтүрүп, бир аптаны бүтүп тартына калып оңдоп тазалап коюш керек. Границасын бүгүн эле көрсөтүп берет. Ооба, эл карап турат. Давайте работайте. Сиз калыңыз. Так, сиз калыңыз. Жок, сиз дальше кеттик. Так, архитектор бар, Рыспек барбы? Рыспек, сен кал. А кадастр келдиби? Кандай жакшы. Ченеп көрсөтүп бергиле, жерин көрсөтүп бергиле, мектептин жерин. Ала келдиңерби? Ну все, давайте. Работаем дальше. Так, азыр эми буякта бир маселе бар. Мына мусусиздики көрдүңүзбү? Ады шашыраңыз, келдиңизби? Салам алейкум. Кандай ажеке? Жакшысызбы? Ажеке кандай жакшысызбы? Кандай жакшы жигиттер? Салам. Кандай жакшысызбы? Ажым саламат. Ажеке иштеп атабыз, саламат ажеке. Салам алейкум. Ажеке кандай жакшысыз, жакшы? Ажым кандай жакшысызбы? Жакшы. Так, эми акырын эметип балдар. Болду, уже жумуш кетти, буякчы. Буяктан до конца баарынын предписание бергиле, акырын көчө берсин булар делечи. Түшүндүңөрбү? Мелис. Ким эле? Аспек беле? Асад. Ha. Kokumbi kayda işte. Başka kayda kayda. Kokumbi. Kokumbi. Bardı kok. Teper. Zanrı baş. Bunlar bardı sizge bar mesaj soru atıptır. Assalamu alaikum. Mesaj soru atastar olacak ya. Ya. Bu kayıp vardı. Bir iş gerekti. Ha. Yok ulan cekemen çekendir vardı. Var mı beresinde? Kalar. Havası mesle. Tak, acaba bunda yerde kança soda toçka var? Ha. Ha. 160 lira. Ha. Yok, bir yerden opşi koçuz gerek de. Opşi bar koçuz. Hiç kim kaldı. Bulcak'ta velosiped pazar var ha? Zapçaz. Temir pazar o şimdi var. Bu emeği Zamirek başmış. Bu ças cekemen çıktı bravo. Bunu cekemen çıktı biz hazır. Erten fark olsa kanday olur. Ha. Acıke selamünaleyküm. Kandaşlar. Acım kanda jakşı, acım kanda jakşı, acım kanda jakşı. Bunların barın koçuş gerek. Tamam velosiped pazarı, temir pazarı. Şunun içindeki zaniyatı yerine koçurup paylaştırıp sağlam. Bunlar da şu kokun bir Kokun bir de mesle var mı? Kokun bir de mesle boş gerek. Kokun bir de barıp Sabir'den yolun koşu hakkında çöplerden çöpleri yok sarsa. Ya sonra süleşti ki bölüştürüyorum. Kendine mi yergen? Gokumbi'ye kaçan göçer Gokumbi'ye? Çana köprü üstü. Bir yarım ayda gelirken çarşı yıkandı. Bu yerde benim munisipal var. Yeter acıke, yeter. Aşınca yer bulsa özümüz Yer yok acıke. Yer yok.
Al. Boş restoran kaldı. Ay. Bizde 11 adam var ne? Ay. Al. Ular bardık koçtu, turabı? Ay. Cumameden. Malat. Bak ciğeri bizdeki ülke gözlerinki o ciğeri. Özlüyor, o masraf yok. Hiç kadar masraf yok. Kim parayı çıkınca gösteriyor olur hatta. Ha. Allah. Biz ciğerini hiç kadar Kırıkhan'da adet veriyoruz biz şey. Cumameden. Bu eski pazar. Geliş gerekti, koçuş gerekti bunlar. Hay koç edekti. Allah. Так, именно Жамарик Башевич, Абдулла Санович, эти буштан баштап, полностью мына бетиге точка бериш керек, иштеш керек. Адлет каякта берет. Мен сага сүйлөп атам го, эти буштан баштап түштүк го, ошондон баштап мына бет полностью точка берип көчүрүш керек барды. Көкүн бери көчүрөсүңөрбү? Жок, мына жерде эгер бишчевой базар болсо, магазиндер болсо, эмеге Ош базарға көчүрөбүз. Ама олар бардыгы көкүндү. Темир базарлар. Все, давайте, работайте, ребята. Качан тазалап бүтөбүз эми бул жерде? Жамарик Башевич. Батыраак кыймылдашыбыз керек болду да, батыраакчы. Так, emene Жамарик Башевич, мыналар боюнча сен иштечи. Мыналар темир базар боюнча, эме боюнча, көчүрүү боюнча. Анда кандай кылсак, ошону бир бардык жумуштарды токтотуп туруп, бир оптомуш жакка киришпейликпи? Анда азыр 4 вице отургула, эмени кошпой эле койгула, салтанат. Ажеке, салам алейкум. Кандай жакшы ажеке, сыяшы башка тышпайбы? 3кө бөлгүлө дагы келиш керек да бул жергечи. Assalamu alaikum. Дополнительный емес. Официально штат аш керек. 119 техника geldi. Burada 60 техника geldi. 180 байты аш керек. Onu тазалаш керек болды. Качан тазалайбыз эми? Я. Жамарик Башевич. Сага ишенем. Балдар бар сенде. Sönbe kalmak sende бар балдар. Şunu tezleş gerek de. Oradan çıkaracağım. Oradan Optum. Yem bu жерге 2 saatте gibi aslında manipülatör gerek de. Aleyküm selam. Kulum salama. Жоқ, başka iş demez. Paralelini öş gerek. İşte kötü. Только манипулятор gerek de. Moğollarım yolda Жамарик Башевич. Moğa iştep atıptır. Moğa iştep atıptır. Kara. Onu yaptırbaysın galiba.